Курманжандатка кафесинин залына кирип келдик. Саламатсызбы? Саламатчыл. Администратордун мүмкүнбү? Чакырып коесуздар, Биз ага чейин жалпы залга комментарий берип туралы. Зал чоң, 4-төн 8, 12, 16, 20-га чукул тейлөө стол бар экен. Полдор кафелден учурда таптаза, ошондой эле жандуу гүлдөргө да басым жасалыптыр. Андан сырткары зал абдан жапжарык, классикалык стилде десек болот. Бир эле кондиционер иштейт экен, анан дагы бир гана сыналгы бар. Биз администраторду күтөбүз. Сиз жооп бере бересиз демек. Саламатсызбы? Жок, мен кармап тура берем. Атыңыз Айгүл демек. Администратор экенсиз. Сизге уруксат кагаздарын көрсөтөлү. Бул визитер программасы. Кабарыңыз болсо керек. Кабарыбыз бар. Телевизиондон көрүп атабыз. Чоң рахмат. Сиздерге бир суроода жарандардын ушул арыз сунуштарын эске алып сиздерге келдик да. Визитер сиздерде бүгүн конокто болот. Айтыңызчы, бизге айтышты бул жайда абдан даамдуу тамактар жасалат экен, бирок тейлөө сапаты канааттандырбайт дейт. Буга кандай комментарий бересиз? Канчалык чындыгы бар? Эми кандай десем, адамдарга ар кыл. Кээ бирине канааттанып кетет, рахмат айтышып кетишет. А кээ бирлери чындыгында наразы болгондор бар. Эми адам баардыгы бирдей эмес да. Туура. Кошулам, бирок биз колубуздан келишинче жакшы каратышка аракет кылабыз. Тейлөө сапатын албетте жакшыртуу керек. Биз ошол даамдуу тамактарды жасалуучу ошол ашканаңыздарга узатсаңыздар, анткени телекөрүүчүлөр абдан күтүп жатышат да. Курманжандатка кафесинин ашканасына кирип келдик. Саламатсыздарбы? Баш ашпозчу сизби? Салатчыбыз. Салат жасайт демек. Ашканага униформа менен кириңиз, Мен кирип турайын да. Ашкана абдан чоң, талапка ылайык жапжарык. Полдор кафелден учурда таптаза, дубалдары бийик. Ошондой эле бир жайында идиш, бир бөлүгүндө идиштерди жуушат экен, калган бөлүгүндө тамак даярдоо процесси учурда жүрүп жатат. Саламатсыздарбы? Баш ашпозчу сизби? Кандай иштеп атасыздар? Жакшы. Кандай даамдуу тамактар жасайсыздар? Кайсылар буйртмага көбүрөөк болот? Европа даамдарына басым жасалыптыр негизи. Чоң рахмат. Ошол азыктарды сакталуучу музаткычтарды жана башка бөлүктөрдү көрсөтсөңүз. Өзүңүз тааныштырасызбы? Холодный. Готовая продукция. Холодный такой. Чоң рахмат. Можете проверить. Бул жакта? Бул жакта тоже холодные, полусырые, полуфабрикаты. Сиздин жумуш процессиңизге тоскоолдук жаратпайлы, иштей бериңиз, биз болсо уланта беребиз. Чоң рахмат. Муздаткыч, эки муздаткыч катар-катар жайгашыптыр. Ачканда эле билинет. Муздаткыч абдан таптаза. Эң негизгилери. Баарынын бети жабык. Маркировкалар бар. 6 датага чейин экен. Бүгүн 5 дата, ошондуктан талапка ылайык десек болот. Салат даярдалыптыр. Албетте кашыктар турбашы керек. Мына алып салабыз. Органолептиканын терс көрүнүшү байкалбайт. Бул жайда тоок эти сакталыптыр. Даярдалган фаршталып, бөлүктөргө бөлүнгөн тоок эти, ошондой эле кайнатылган картошка дагы. Баарында маркировка бар. Дагы да болсо даяр салат, ичине кашык салыныптыр. Талапка жооп бербейт. Бул жерде дагы эт азыктар экен, кайнатылган эттер, жалангандан кайнатылган продукциялар сакталыптыр. Товар коңшулугу. Экөөнү алмаштырабыз. Товар коңшулугуна абдан маани берүү керек. Анткени кайнатылган менен курулган же болбосо жакча жемиштер менен эт азыктары бир бөлүктө туруп калса, албетте бири-бирине жыттары сиңип, бул нормага туура келбей калат. Муздаткычтын эң төмөн бөлүгүндө минустук температурада албетте эт азыктары сакталууга тийиш. Ал эми муздаткыч көрүп турасыздар, таптаза. Муздаткычтын конденсаторундагы сөзсүз түрдө жууп тазалап туруш керек. Жумасына 1-2 жолудан узун ичке щетка менен. Экинчи муздаткычка өтөбүз.
тоңдургучуна маани беребиз. Ал эми бул жайда тоңдурулган балыктар сакталыптыр. Албетте тоңдургуч бул бардык эле азыктардын узак сакталуучу жайы. Албетте туздалган балыктар, мисалы салака, келька, сел жана башка азыктар максималдуу сактоо мөөнөтү атайын шарты 6-8 градус Цельсияда 1 ай, үй шартында 2 жума. Ал эми температура 5 градус Цельсияда туруктуу болсо 1 жылга чейин сактаса боло берет. Товар коңшулугу сакталбаса дагы, албетте муздаткычтагы ар бир азыктарда маркировкалар бар экен. Ал эми тазалыгы кандай? Бир аз чаң болуп калган. Кичи толкундуу меш. Иштетесиздерби буну? Ичи бир аз май болуп калыптыр, тазалап коесуздар. Таптаза болуп жалтырап турса кандай гана сонун болот. Ысытылып жатыптыр гречка. 3 кичи толкундуу меш бар экен. Микро толкундуу мештен абалдары бир аз талапка жооп бербей калыптыр. Бул жайда эмнелер бар? Бул жайда заготовочка тоже. Ашкана абдан чоң экен, дагы бир бөлүгү бар экен. Бул жайда дагы даяр тамактар сакталат экен. Кайнатылган картошка, кайнатылган эттер. Сакталуучу жай муздак. Бир эле ашканада 4 муздаткыч бар экен. Баарынын абалдары талапка жооп берет десек жаңылышпайбыз, анткени бардык азыктардын бети жабык, ошондой эле маркировкалар дагы бар. Албетте бир-эки нюанстар бар, кемчиликтер. Анын үстүнөн биз үмүт кылабыз. Алдыда дал ушул кафенин ашпозчулары иштеп чыгышат, оңдошот тагыраагы. Ашкананын бир бөлүгү идиш жуучу жай экен. Ысык суу, муздак суу. Ысык суу, муздак суу бар. Идиштер таза жуулган. Таштанды салуучу урна бар учурда толгон эмес. Полдору таза. Эскертүүлөр, кеңештер визитердон идиш жуучу сүлгүлөрдү сөзсүз түрдө кечинде ысык сууга салып, уксустан кошуп, андан соң эртең менен иштетсеңиздер болот. Анткени бул сүлгүлөр идиш жуучу тряпкалардын баары эле бактерияларды өзүнө бат сордуруп алат. Курманжандатка кафесинин ашканасында болдук. Визитер программасы. Жалпы ашканага болгон комментарий төмөндөгүчө. Ашкана абдан чоң, абдан жапжарык талапка ылайык. Алдыда белгилегенбиз. Ал эми муздатгычтардын баары тазалыкка жооп берет. Бирок азыктардын товар коңшулугу сакталган эмес. Бирок азыктарда маркировкалардын баары бар. Ошол жагдайларды эске алып, биз ашканага плюс деген баа берсек болот. Белгилесек, Курманжандатка кафеси 2 кабаттуу имаратка ээ экен. Биз дагы ошол 2-нчи кабатка көтөрүлүп жатабыз. Бул жайда 2 зал бар экен. Экөө тең чоң, дуалдары бийик, полдору кафелден таза. Андан сырткары VIP кабиналар дагы бар экен. 4-төн 8 эки тарабында, ортосунда 3-төн 6, андан сырткары дагы баш жагында бар экен. 2 чоң кабина, чоң компаниялар үчүн. Албетте, залда 2 муздаткыч орун алыптыр. Андан сырткары бир кондиционер учурда иштейт. Ошондой эле тейлөө кызматкерлери үчүн стейшн, андан сырткары заманбап технологияга өтүшкөн эркипер кызматын дагы пайдаланышат. Бул залы абдан башкача экен. Тактап айтсак, абдан чоң, ошондой эле отуруп тамактанганга абдан ыңгайлуу, ошондой эле жаш балдар менен дагы келип, жылаңайлык гана чуркап тамактанып кетсе болот экен. Отурушуп, кенен кондиционер бар, учурда иштеп жатат. Негизинен атмосфера абдан жагымдуу десек адашпайбыз, учурда тейлөө процесси жүрүп жатат. Биз алгач дал ушул залдын тазалыгына басым жасайбыз. Столдун үстү таза. Сагыз жабышып калган учурлар көп кездешет. Таптаза. Полиэтилен баштыгын салып коюшкан. Дивандар дагы таза. Чоң компаниялар отурганга ыңгайлуу жайга кирип келдик. Учурда тейлөө процесс жүрүп жатат. Саламатсыздарбы, биз тоскоолдук жаратпайлы. Бул жайдагы абдан чоң, заманбап стилде, классикалык десек жаңылышпайбыз.
Ошондой эле видео көзөмөл дагы орнотулуптур. Кафенин сыртында дагы ачык жайда дагы тейлешет экен. Бул жайда дагы бир ашкана бар экен, мини ашкана десек болот. Андан сырткары кайрымдуулук үчүн атайын кутучулар дагы орнотулуптур. Андан сырткары шириндик үчүн атайын бөлүкчөлөр дагы бар. Шишке бышыруучу жай дагы бар экен. Дал ушул жай аркылуу биз ажатканага өтүп кеткенбиз. Ажаткана чоң, жарык. Суусу бар, полдору кафелден. Кирдеп калган бир аз. Желелер жок. Таштанды салуучу урна бар, дарат кагазы бар. Экинчиси. Ошондой эле абалда десек болот, бир аз кичирээк экен. Суусу агат, полдору кафелден, таза. Таштанды салуучу урнасы бар, учурда толгон эмес, андан сырткары дарат кагазы дагы бар. Биз алдын ала медициналык китепчелерден суранганбыз, рахмат. Эки смен болуп бөлүнүп иштешет экен. Залда канча дедиңиз? Залда Тейлөө кызматкерлери. Үстүдө 4, алдыйда 2. 6, андан сырткары ашпозчулар учурда 4. Бирок бизде 3, 6, 9, 12. Жалпы кызматкерлердин медициналык китепчелерин алып келипсиз да 22 даана. Узартылган мөөнөтү 21 сентябрга чейин экен, 2019 жыл. Бардык кызматкерлер негизинен бир күндө өтүшкөн өңдөнөт. Сентябрь айына чейин, бул жайдагы 7 сентябрь 2019 жылга чейин деп турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, буга чейинки ошол визитер программасына түшкөн арыз сунуштардын негизги басымы бул тейлөө кызматына канааттанбайбыз деген сөздөр болгон. Бирок биз азыр тейлөө кызматын пайдалана албайбыз, анткени убактыбыз чектелүү. Андан сырткары дагы биз эгерде тейлөө кызматын пайдалансак, бизди жакшы тейлешет, албетте буга шек жок. Ошондуктан биз сиздерди меню менен тааныштырабыз. Курманжандатка кафеси меню. Эртең мененки тамактар бар. Бул жайда блинчики со сметаной дейт, с творогом, блинчики с мясом, сырники, сосиска с яйцом дейт. Баалары 10 сомдон 90 сомго чейинки сумманы түзөт. Андан сырткары салаттардын дагы түрлөрү бар. Творожный рулет, ореховый рулет дейт, каприз, цезарь, овощной ассорти, султан дейт, французский. Баалары 80 сомдон 120 сомго чейинки сумманы түзөт. Витаминка дейт, оливье, радуга, снежный вальс дейт, мужской каприз, мимоза. Баалары ошол 50 сомдон 90 сомго чейинки бааларды түзөт. Андан сырткары экинчи тамактарга Курманжандатка деген өздөрүнүн ушул кафенин аталышы менен жасалган тамагы бар экен. Бризоль дейт, куурдак, бестроганов, мясо по-китайски дейт. Баалары 170 сомдон 240 сомго чейинки сумманы түзөт. Тог этеринен дагы тамактар бар. Экинчи тамактарга Европа тамактарына дагы басым жасалыптыр. Ошондой эле уйгур тамактарына да басым жасалыптыр. Андан сырткары балыктар бар. Сёмга жареная дейт, форель, пиццаларды да жасайт экен. Түрлөрү бар экен. Пепперони, 4 сыра, детская дейт, острый микс, гриль, мясная, пицца, бургер, барбекю, крымская, шашлычная, чикен-бургер. Баалары 350 сомдон 380 сомго чейинки сумманы түзөт. Администрация тарабынан эскертүүлөр берилиптир. Жоголгон буюмдарга администрация жооп бербейт, кафе ээси тактап айтканда. Ошондуктан буюмдарыңызды жоготуп алуудан этият болуңуз десек болот. 7%дан ар бир тейлөө кызматына, ар бир кишиден 7%дан алынат экен тейлөө кызматын пайдаланган үчүн. Негизи меню орус тилине басым жасалыптыр, тилекке каршы. Айтсаңыз, негизги басым ушул телекөрүүчүлөрдөн биз албетте визитер программасы аны сыр сактаганы чечтик, анткени ошол жарандардын билдирүүсүн, ошол сурануусу менен бул тейлөө сапатына болгон талап. Албетте бул жайда орой коорс мамиле жасайт дегендер да болду да, ошонун үстүнөн кандай иштерди жүргүзөсүздөр алдыда. Ооба. Эми болушу мүмкүн. Эми адамдар, көпчүлүк адамдарга кандай тилдерге кандай жагышын биз билбейбиз, бирок
конечно, эми ошондой билдирүүлөр түшкөндөн кийин анын сапатын оңдошко аракет кылабыз. Албетте, сөзсүз түрдө администратор болгондон кийин сиз ошо кол алдыңыздагы тейлөө кызматкерлеринин үстүнөн иштешиңиз керек. Тренингтерди көбүрөөк өтүңүз, албетте тейлөө техникалары болот, атайын стандарттар болот. Ошол стандарттарга дагы сиздерде бар болсо керек өзүңүздөрдө. Ошол кадамдарды албетте тейлөөнүн кадамдары деп коет да. Бирден ошол 13кө чейин же болбосо бирден 9га чейинки кадамдар, ошолорду сөзсүз түрдө тааныштырып, тренингтерди бат-бат өтүп турсаңыз, тейлөө сапаты жакшыраак деген ойдобуз. Аракет кылабыз, оңдойбуз. Эми мындан кийинки келген тейлегечилерге албетте оңдоп, ушу кубандырышка аракет кылабыз. Чоң рахмат. Визитер элдик долбоору Ош шаарындагы Курманжандатка көчөсүндө жайгашкан Курманжандатка кафесинде болду. Эрежеге ылайык жалпы комментарий ашканага болгон төмөндөгүчө. Ашкананын тазалыгы тиешелүү нормаларга жооп берди. Ошондой эле азыктардын сакталуу эрежеси дагы талапка жооп берди. Андан сырткары бардык азыктарда маркировка бар. Тейлөө сапатын алдыда жакшыртабыз деп убада беришти. Анын үстүндө албетте иштешет деген үмүттөбүз. Андан сырткары бардык кызматкерлердин медициналык китепчелери бар. Жогорудагы жагдайларды эске алып, визитер программасы Ош шаарындагы Курманжандатка кафесин телекөрүүчүлөргө сунуш кылат. Коопсуз тамак аш ден соолугуңуз кепилдик экендигин дагы бир ирет эскертебиз. Ал эми рестораторлордун эсине даярданыңыз, мүмкүн визитер сизге барат.